Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бул тасманы бир канча жыл мурда казак бир туугандарыбыз тартып, Орто Азия элине калың тарап өтө бир мыкты тасмага айланды эле. Анткени тасмадагы баш каарманыбыздын жашоосу адамга үлгү бере албаганы менен тасманы тартуу ыкмасы өтө мыкты деңгээлде көрсөтүлүп, актердук чеберчиликти дагы ар бир көрүүчүнүн моокумун кандырып, туу чокусуна жеткире ойношкон. Анда көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, рекетир тасмасын талдап берүүнү баштайлы. Кто ты такой запрещать мне нервничать, а? Кто ты такой вообще? Тасманын башында баш каарманыбыз Саян Абдыкеримов өзүнүн төрөлгөндөн баштап өмүр баянын айтып бере баштайт. Ал 1970-жылы Алматы шаарында туулган эле. Анда Советтер Союзу убагы болуп, Саянды ата-энеси эч нерседен кем кылбай чоңой түшүптүр. Анан да ал 12 жашка чыкканда атасы аны бокс боюнча машыгууга берген экен. Бирок Саянга башында машыгуу көп деле жакпай, кийинчерээк бокстан ар кандай ыкмаларды үйрөнүп эле кызыгуусу аша баштады. Ошентип арадан убакыт өтүп, каарманыбыз дагы чоңоюп, бокс боюнча көптөгөн мелдештерди утуп, бирок апасына бул нерсе көп деле жаккан жок. Анткени ал бокстан күчтүү болгону менен мектепте жакшы деле окуй алчу эмес экен. Ошентип чоң окууга өтүү мезгили келгенде ал чоң окууга өтпөй калып, армияга барып өз мекенинин алдындагы милдетин аткарып келет. Армиядан соң дагы бир жолу окууга тапшырып көрүүнү чечип, бул жолу Саян окууга өтүүгө мүмкүнчүлүгү болуп калды. Бирок бул мезгил СССРдин тарап кеткен убагына туш келип калып, жашоосунда мурдагыдай бактылуулук жок, жан багуу менен алек болуп калышат. Бирок кандай болбосун Саяндын боксту таштай турган эч ою дагы жок эле. 1993-жыл бокс боюнча чоң мелдештердин бири. Ал жерде Саян атаңдашын беттеш башталганда эле жеңип койду. Анда көрүүчүлөрдүн арасында эки булгаары кийим кийген адамдар Саянды байкап калышат. Ал эки адам арадан бир канча күн өткөндөн кийин Саянга келишип, "Сен боксту мыкты чебер экенсиң, биз менен иштебейсиңби?" деп эле өз жагына тарта башташты. Бирок эмне иш экенин айтпай эле, "Биз менен иштесең акчаны көп таап эле болуп кетесиң. Ойлонуп көр" деп ал жерден кетишсе, Саян эмне кылышын билбей эле ойлоно баштады. Ошентип Саяндын бир чечимге келишине ал жакшы көргөн Асел деген кыз түрткү болот. Анткени ал Аселге жолукканы келсе, Асел "Мени бирөөлөр туулган күнгө чакырды эле, кечиресиң, убактым жок" деп бирөөнүн унасына отуруп эле кетип калат. Ошентип Саян жанагы кишилерге барууну чечип, алардын башчысы Руслан менен таанышып эле өтө бир сар кеч унаанын артында олтуруп калды. Анда Руслан Саянды бир сыра саткан жерге алып барып, "Бул жерге кирсең Абу деген адам бар. Ага барып мен Русланданмын десең сага акча берет" деп эле жөнөтүп жиберди. Ошентип Саян ал жака бара жатса, ал жердеги 3 адам жолун тосуп калып, Саян үчөөнү 3 жака чачып салат дагы түз эле Абуга кирип барды. Анда Абу Саяндын Русландан келгенин түшүнүп дароо эле акчасын берсе, Саян ал акчаны Русланга берип, Руслан акчанын жарымын дароо эле Саянга берип коет. Анда мындай акчаны кармап көрбөгөн каарманыбыз көргөн көзүнө ишенбей деле калды окшойт. Ошентип каарманыбыз өкүлөргө кошулуп, анын жаңы жашоосу башталып, жанындагы Руслан баш болгон алардын тилинде айтканда братандары менен тааныштыра баштайт. Биринчисинин аты Боди, ал Казакстандын күрөш боюнча чемпиону эле. Кийинкилери Асан менен Айдос, алар дагы эч артка кайтпаган тайманбас балдар экен. Алардын эң сыйлуусу Аман братан эле. Аны Русландын оңгулу десек дагы болот. Аны баардыгы сыйлашат экен, анткени кылмыштардын эң эле оорлорун ошол кылчу эле. Ошентип Саян окуусун таштап койгонуна кайтып, өзүн бактылуу сезип калганын жүзүнөн эле байкасак дагы болот. Ошентип Саян айтып берүүсүн улантып, бир күнү автобекеттин алдында мушташып кетишип, бир балдарды өтө катуу сабап коюшат. Анда ал келтек чеген баланын башы жарылып алып ооруканага түшүп калып, тартип сактоочуларга арыз жазылып, каарманыбыз Алматыдан Кустанайга жарым жылга качып кетип калат. Саяндын ал жакта да зериккенге эч эле убактысы болгон жок. Ал жакта дагы күн сайын балдар кыздар менен эс алып, арадан жарым жыл өтүп кайрадан Алматыга кайтып келет. Анда Руслан балдар менен базарлардын бирин карап, акчалар мурдагыдан караганда көбүрөөк түшүп көтөрүлө башташкан экен. Эми булардын иштери оңунан чыгып, көптөгөн ишкерлердин дагы үстүнөн иштей башташат. Каармандарыбыз тапкан акчаларына мыкты кийимдерди кийишип, кумарканаларда жана мончолордо эс алуу менен гана алек болушат эле. Баш каарманыбыз Саян кээ бир учурларын Аман менен өткөргөнгө аракет кылчу. Анткени ал зөөкүр болгону менен өтө акылдуу адам эле. Ошентип алар караган ишкерлердин бири Жан, бир зөөкүрлөр келип мени коркутту, алар мени өлтүрөм деп жатат деп эле Русланга арыздана баштайт. Руслан бул ишти дароо чечүүгө аракет кыла баштайт. Анткени Жан ишкерлердин өтө мыктысы болчу. Ал күнү түнү акча таап, Русланга дагы акчанын жакшы бөлүгүн чыгарып берип турат эле. Анда Руслан Жанга тийишип жаткан адамды дароо эле таап алат. Анын аты Жасик эле. Анда Жасик менен Аман жолугуп экөө сүйлөшүп жаткан кезде, Жасик ордунда тура албай эле кыймылдап үнүн бийик чыгарып, "Силердин Русланыңар мен үчүн эч ким эмес. Жан силер менен иштешкенде эле урганым жок. Ал мага дагы акча төлөш керек деп эле унаасына барып олтуруп алса, Аман артынан барып эле тапанчасы менен 2-3 жолу аткылап эле өлтүрүп салды. Ошентип арадан бир канча күн өтүп, тартип сактоочулар Аманды кармап кетишип, аны Жасикти өлтүргөнүн мойнуна коюп эле 10 жылга камап салышат. Бирок ал чыныгы эркек экенин көрсөтүп эч кимди саткан жок. Анда Руслан түрмөдө дагы Аман менен такыр байланышын үзбөй аны чыгарганга аракет кылып, бирок канчалык аракет кылса дагы эч эле майнак чыкпады. Анда ал
Амандын апасына барганында унутпай ага акча берип, бул акчаны Аман берип жиберди деп эле жардам берип жатты. Ошентип Жасик өлгөндөн кийин Русландын кадыр баркы дагы көтөрүлүп, кара дүйнөдөгү адамдар аларды сыйлап эле урматтай баштайт. Мезгилдин өтүшү менен өлкөнүн дагы өнүгүү өзү көтөрүлүп, Жандын иши дагы бийик деңгээлге чыга баштады. Асан менен Айдос Русландан бөлүнүп өзүнчө иштөөнү чечип, Бодя болсо үйлөнгөнгө да жетишип калат. Абакта жаткан Аман болсо ислам динине берилип, ыйманы бекемделе баштады. Ошону менен бирге Русландын дагы иштери оңунан чыгып, ал көтөрүлүп, анын жанында эми Саян ар дайым жүрүп калган эле. Бир күнү каармандарыбыз Наватка окшогон өтө бир сонун ашканада олтурушуп, Саян бир кезде жакшы көрүп жүргөн Аселди жолуктуруп калды. Асел ал жерде өзүнүн курбу кыздары менен туулган күн белгилеп олтурушкан экен. Анда Саян унаасы менен Аселди үйүнө жеткирип коеюн десе, ал кыз каарманыбызга өзүнүн ажырашып кеткенин айтып, бүгүн үйдө эч ким жок, кааласаң кирип нан істеп чыксаң болот деп үйүнө кирип эмне кылышты билбейм айтор. Экөө мындан кийин кыз жигит болуп жүрө башташат. Бул убакта Саян ата энесинен бөлүнүп өзүнчө жашап калган эле. Анда Асел анын үйүнө көчүп келип экөө чогуу жашай башташты. Ошентип каармандарыбыздын аттары далайга кетип, Москвадагы кылмыштуу топтор менен дагы мамиле түзө башташты. Анда Руслан алардын бири Володя менен мамиле кылып, ал аркылуу Жандын ишин кеңейтиш үчүн Москвадан дагы жол издей башташат. Анан да каармандарыбыз коллекторлук иштер менен элек болушуп, акча берип албай жүргөн адамдардын акчаларын алып беришип, алынган сумманын канча бир бөлүгүн өздөрүнө алып калышат экен. Бирок алардын иши ар дайым эле түз кете берген жок. Себеби аларды кээ бир учурда тартип сактоочулар эч кандай себеби жок эле кармап кете беришчү. Анткени каармандарыбызга уюштурган кылмыштуу топ деген ат тагылып, кээ бир кылмыштар болгон учурда аларды да кармап кетип калышат экен. Бир күнү болсо алар машыгып жатса, Русланга жан чалып, бир маселе болуп жатат, келип чечип бербесең болбойт десе, алар дароо эле ошол жака жөнөп кетишет. Ошентип кээ бир учурларда маселелер сөз менен гана чечилчү эмес. Андайда каармандарыбыз барып эле баардыгын талкалап эле ордуларына коюп коюшчу. Ошентип Жандын Москвада дагы иштери жакшы жүрүшүп, алар бир күнү эс алуучу жайга эле майрамдаганы барып калышат. Ал жерден Саян Аман өлтүрүп койгон Жасиктин бир тууган энеси Байжикти көрүп калды. Анда каармандарыбыз олтуруп алып буйрутмасын берип башташса, жанагы Байжик досторун алып келип алып эле каармандарыбызга сайыла баштады. Руслан жини келип жүргүлө эшикке чыгып сүрүшөлү деп баардыгы менен эшикке чыгып кетишип, Саян унаасына барып эле тапанчасын көтөрүп келип алат. Анда Руслан Байжиктин мурдун канада сүзүп, тапанчаны көтөргөн Саян калгандарын ордуңадан жылбагыла деп эле коркута баштады. Бир убакта каармандарыбыздын башка достору келип калып, алар менен мушташа башташып, Байжик болсо бычагын көтөрүп эле мен алгам үчүн өч алам деп эле Русланга бара баштайт. Анда Руслан жанагы тапанча менен эле аны өлтүрүп атып салды. Ошентип алар Байжиктин өлгөн денесин бекитип салышып, Руслан Жанга коңгуроо кылып, сен мени тааныбайсың, сен мени көргөн дагы жоксуң деп айтып коет. Анткени алар бул кылмыштын изин суутуш керек эле. Ошентип 2003-жылдын аяктарында Саяндын сүйгөн кызы Асел оол туруп, бирок наристе ошол күнү эле чарчап калды. Муну уккан Саяндын ыйлагысы келип эмне кылышын эле билбей калды окшойт. Ошентип бул окуялардан бир жыл өтүп 2004-жылга келип калган эле. Бирок ал нерселер Саянга эч сабак деле болбоду окшойт. Анткени ал зөөкүрлүк ишин дагы деле таштабай, Жандын ишкерлигине чыккан атаңдаштарды жок кылып эле аларды уртугмук кала беришет. Жан болсо Русландын жардамы менен көздөгөн ишканасын дагы ачып алды. Бирок бул окуялардан кийин Жан аябай эле өзгөрүп кетет. Ал аркы күндөрдө Русланга такыр эле байланышка чыкпай, анан дагы заводдун кирешесинен Русланга болгон акчаны дагы бере эле келе. Анда Руслан бул тууралуу Жан менен сүйлөшүп жатса, Жан сөз баштап, мен бир башка ишкер менен иштешип жатам. Ал сага кирешени бөлүшкөнгө каалабай жатат. Ушундай нерселер болуп кетти десе, Русландын жини келип, аны менен мени жолуктургун деп эле үчөө эртеси күнү жолугуша турган болот. Анда ал ишкер жолугушууга өзүнүн бир жан сакчысы менен келип, Жан экөө Русланга $200,000 сунуштады. Бирок бул нерсе Русланды эми сен биздин катарыбыздан чык деген сөз эле. Анда акчаны көрүп ачуусу келген Руслан Жанга жини келип, Рамсы попутали. По-другому я с вами буду говорить. Понятно? Ал жерден кетип калып Саянга биз эми Жандыкын түйрүбөзөк болбой калдык окшойт. Ал бизди өз ишинен кыркайын деп калды деп айтып, Саян Русланга мен сиз менен калайын десе, Руслан ал нерсеге көнбөй койду. Ошентип Руслан үйүндө жалгыз калып эле Саян дагы үйүнө кетет. Анда түн бир убакта Саянга коңгуроо келип, Русланды өлдү деп кабар беришип, ал өзүнүн адамдарына келсе, Русланды чындап эле үйүнөн атып кетишиптир. Ошентип тартип сактоочулар Саяндан дагы сурак алышып, Саян ошол жерде Русландын кандай өлгөн сүрөттөрүн дагы көрүп калды. Бул убакта каарманыбыздын оюнда бир гана нерсе бар эле. Ал Русланды өлтүргөндөрдү таап алардан өч алуу болду. Анда Саяндын оюна Жан келип, ошол эле өлтүрдү деген ой такыр эле кетпей коет. Ошентип Русландын да тажиясы өтүп, анын көмгөн жерге барышып, Саян ал жердеги тааныштарынын ичинен Жанды такыр эле таппай койду. Көрсө Жан тажияга дагы келбей койгон экен. Бул убакта арадан 10 жыл өтүп, Аман дагы түрмөдөн чыгып калыптыр. Анда тажиядан кайткандан кийин Аман Саян менен сүйлөшүп, өзү динге катуу берилгендиктен ага даават айтып жатты. Анда Аман түрмөдөн чыккандан кийин бул зөөкүрлүк иштен баш тарткан эле. Ошондуктан Саянга дагы жакшы
жакшы кеңештерин айтып, баардыгыбыздын бара турган жерибиз бир. Ал жакта бирок ар бир кылган ишибизге өтө чоң сурак болот. Ошондуктан сен дагы бул жолдон кайтканың деп экөө коштошуп, мындан соң Саян балдары менен Жанды таап алып аны токойго алып барып коркутуп, тапанчасы менен атып салайын десе, Жан актанып, бул нерсени мен кылган жокмун. Мени менен иштешип жүргөн ишкер кылды деп эле баардыгын айта баштайт. Анда Саян Жанды атпай аны кой берип, Русланды өлтүргөн ишкерди издөөнү чечишип, балдарына эртеңкиге даярдангыла деп коюп эле Саян үйүнө кетти. Ал үйүнө жетип, унаасын токтотуп чыккан жерден анын артынан 3 бала чыгып, 3 жактан көптөп эле Саянга бир канча жолу бычак сайып жиберишет. Ошентип Саяндын дагы ажалы келип ошол жерде жан берип, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыгып калат. Достор, бул тасмадан мен аябай эле чоң сабак алдым окшойт. Анткени пайгамбарыбыздын өмүрүңдү кандай өткөрсөң ошондой өлөсүң деген хадиси бар. Руслан дагы Саян дагы жашоосунда эмне иш кылып жүргөн болсо, алардын дагы өлүмү так эле ошондой болду. Анда достор, кийинки дагы бир кызыктуу тасмада жолугушканча, ден соолукту жакшы карап, зөөкүрлүк иштен алыс болуңуздар.